Эки мыйзам, бир мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сыдыгалиев, Самыйкожо, Атазов, Жакышев, Икрамов, Бакасов, Азыгалиев, Жамгырчиев, Өмүрзаков, Мураталиев, Ормонов, Исмаилов, Култаева, Козуев, Шабазов, Атажанов тарабынан демилгеленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору баяндамачы Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович. Экинчи, 6 маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Коргонбайұлы, Жусупбек, Атазов, Ташиев тарабынан демилгеленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору. Баяндамачы дагы Коргонбайұлы, Жусупбек катышып отурат. Ушул эки маселени бирге карап чыксак кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Инера Калыбековна. Анда сөз сизге, Нурбек Өмүрбекович. Мындай кыскача мен берейинчи маалымат. Муну бир караганга болбойт. Бул эки бөлөк. Экөөнү эки бөлөк карайлы. Анткени дегенде мен бу жерде ар бир чемпионаттарга жана биринчи алып келгендерге мисалы эмеси коюлган эмес. Канча сыйлык берилет акчасычы. А экинчи 6 маселеде ошол коюлган болуш керек да. Ар бир ошон үчүн экөөнү эки бөлөк карайлы. Макул. Анда ушул 5 маселе боюнча сөз баяндама үчүн Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович сизге берилет. Рахмат. Инера Калыбековна, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга бул дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуштап жатам. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору бул демилгелөөнүн негизги максаты бул эл аралык спорт коомчулугунда Кыргыз Республикасынын кадыр баркын бекемдеген жогорку спорттук жетишкендиктерге дем берүү болуп саналат. Көз карандысы команда катары бул Кыргызстандын спортчулары бул Олимпиада жалпысында бул 7 олимпиадалык медаль, 3 күмүш жана 4 коло. Бул эмеде Токиодо жеңип алышкан. Ошого Байге фондун түзгөн бул өкмөттө. Спортчулар жеңиш үчүн бул биринчи местага бул 6 медалга 10 миллион сом, күмүш медалга 7 миллион сом, ал эми коло медалга 5 миллион сом. Мында бул башкы машыктыруучуга, бул главный тренерде, төлөө спортсмендердин акчалай сый акысын 30% өлчөмүндө. Улук жана жеке машыктыруучуга бул 25% өлчөмүндө, биринчи машыктырууга бул 10% өлчөмүндө аныкталган. Анан буга бул медициналык кызматкерлерге буга дагы 10% өлчөмүндө сыйлык төлөнөт. Ошону менен белгилей кетчү нерсе бул Кыргызстандын курама командасы спортчулары үчүн Байге фонду бийликтин аткаруу органдарынын токтомдору менен бул спорттук оюндар башталган этапка гана аныкталат. Анын жыйынтыгы дене тарбия жана спорт өнүктүрүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктук орган спорттун оюндары башталган этапка ар бир жолу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен олимпиадалык, паралимпиадалык жана Азия оюндарына, бул дүйнөлүк Азия чемпионаттарына катышуунун натыйжалары боюнча бул чемпиондорго жана байге ээлерине, алардын машыктыруучуларына жана дарыгерлерине төлөнүүчү акчалай сый акыларды төлөөнү макулдашат. Мурун ошо өкмөттөн ар бир бул ыраазы болгондо, ошо олимпиада болобу, чемпионатка барабы эме утуп келгенде ошол өкмөт апрелет этип анан төлөп беришчи да бул эме акчасынчы. Байге фондун төлөө боюнча мыйзамдын кепилдиктерин жоктугун эске алуу менен мыйзам долбоорун демилгечилердин тарабынан Кыргызстан курама командасы спортчулары катары байге финансы каражаттарын ала турган адамдардын, ошондой эле алардын машыктыруучуларына башкы машыктыруучу, улук машыктыруучу, жеке машыктыруучу, биринчи машыктыруучу жана дарыгерлерге бул конкреттүү тизмегин аныктоо сунушталат. Мен ушуларды мына айтып атпайм, ушуларды мыйзамга киргизип атам. Ар бир жанагы 4 машыктыруучунучу. Ушу мыйзам менен ушу бекитилсин деп анан дарыгерлердикин ушуга киргизип коюп атам да. Анткени буга чейин өткөндө бул биринчи машыктыруучу кирбей калып, ошол боюнча кичине ызы чуу болушкан да. Бул Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин корутундусуна ылайык бул башкы машыктыруучу жана улук машыктыруучунун аныктамаларынын редакциясын өзгөртүү сунушталган. Бул боюнча мен карап чыктым, мен макулмун. Эгер
окуп бер десеңер окуп берем. Бул курама команданын башкы машыктыруучу деп берип атышаттырлар, ушундай кылып киргиз келе депчи. Анан курама команданын улук машыктыруучусу депчи ушуларды. Андан кийин мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук, гендердик, экология, коррупцияга терс таасирин тийгизбейт. Министрлер кабинети тарабынан колдоо жактырылган корутундусу бар. Сиздерде бар болуш керек, ар бириңиздерде. Урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды колдоп бериңиздерди суранам. Эгер суроолор болсо жооп берем. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Асан. Жанагы акчалай сыйлык деп атпайлыбы? Ошолордун бир дагы суммасы берилген жок бу жерде. Муну өкмөт өзү определяйт суммасын. Мен жанагы айтпадым, ошолорду киргизип атам депчи. Анан кийин акыркы бир эмен жазып койдук. Ошол төлөнүүчү кийинки төлөнүүчү акча мурунку төлөнгөн акчадан кем болбосун деп киргизип атабыз да ошону. Андан кийинки да чемпионаттарга барганда, олимпиадага барганда эгер ошо ийгиликтерге жетишсе да. Кыскасы ошол. Рахмат. Болсун дайыма деген инициативаны көтөрүп келдик. Анан ушуну экөөбүзгө мындай жалпысынан караганда мазмуну окшош эле экен, ачыгын айткандачы. Анан карап көрүңүздөр, эгерде кайсы жерде айырмасы болсо. Мен тиги Коргонбай уулу Жусупбек бери мындай болуп калат да. Эгер биз азыр ушул мыйзамга эч убакта биз сумманы коюп беките албайбыз, мыйзамга киргизе албайбыз анычы. Эртеңки күнү 10 миллион эмес 20 миллион төлөп бере турган болсом да кайра мыйзамга изменение киргизебизби? Мыйзам өйдө туруп калат, ал президенттин указ менен болбой калат да. Ошон үчүн биз берге мындай деп киргизип атабыз. Мисалы, бир жолку акчалай сыйлыктардын мурдагы төлөмүнөн кем эмес белгиленет деп киргизип атабыз. Значит, бул 10 миллион деп киргизип кереги жок, 10 миллондон кем төлөнбөйт да, кийинкидечи. Эгер бере турган болсо, может өйдө төлөнүшү мүмкүн. Алгандан ылдый берилбейт. Мыйзамга ошентип киргизип атабыз да. Ошон үчүн эгер сумманы киргизип койсок болбойт да, может дагы 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин кандай болот? Может 20 миллион төлөш керек болуп калат, может 15 миллион төлөш керек болуп калат. Анда киргизип койсок анда ушул 10 миллион төлөп берет, болду ошондой. Или мыйзамга изменение кириш, кайра өзгөртүү кириш керек болуп калат. Же болбосо ушул суммалардан кем эмес деп көрсөтүп койсок болот. Айырмасы жок. Киргизди, мен айтып атпаймын. Бир жол чемпионаттарга баайын коюп беребиз. Жок, чемпионаттарды биз конкреттүү түрдө көрсөтүп беришибиз керек. Микрофон иштеп атат. Олимпиадалык Азияны жеңиш өзү кыйын. 44 мамлекеттен чемпион болуп келген спортсменге кандай мамлекет акча бербей коет? 44 мамлекет бар Азиянын чемпионатында. Биз ошону да кошуп атабыз да. Жок, мен эме кылат элем да, жок, туура. Эгер менден суранышта просто эгер биз жанагы акчаны көрсөтө турган болсок, анда мен мыйзам мен өзүнчө алып кете берейин. Коргонбай уулу Жусупбек ал өзүнчө алып кете берсин. Анда сөз мындай деп жазып атам да, мен ошо кошулганда. Мисалы, бир жолку акчалай сыйлыктарды төлөнүүчү өлчөмү Олимпиада, Паралимпиада жана Азия оюндарын дүйнөнүн Азиян чемпионаттарына катышып баштаганга чейин 1 жылдын ичинде аныкталат деп атам. Ошол 1 жылдын ичинде ошол сумманы аныкташат булар. Бара тургандычы. Ушундай кылып киргизип атабыз да мына. 1 жылдын ичинде. Акчаны азыр эми ал жагы бара албай аткандар болуп атат ал жөнүндөчү. Аны мына өзү айтып берсин, тиги департаменттин директору келди болуш керек. Өзүнөн деле сурасаңар, бир сыйра маалымат берип коет ал боюнчачы. Минфиндин ошол кызматкерлери менен дагы иш алып барышыбыз керек да. Ошолордун да кабинетинде отуруп, акчаны суранып, сиздин милдетиңиз жетекчи болгондон кийин ошол акча табыш сиздин милдетиңиз. Ошондой болуш керек да, менин оюм ошол да. Анан Минфин дагы сиздер ошо акчасын кармабай алдын ала акчасын которуп берип турсаңыздар. Бизден сураныш да, Жибек Курманбеков. Рахмат, менин оюм ошол.